Сейтбеков айтыңызчы, бүгүнкү күндө Кыргыз өкмөтү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жасап жаткан камкордугу сиз кандай кабыл аласыз, кандай көрөсүз? Жетиштүү деппи? Келчилбекович, албетте эми толугу менен жеткиликтүү деп биз айта албайбыз. Бирок жанагы мен айтып кеткен бүт кадамдарыбыз ошого жумшалып атат да, ошого умтулуп атабыз. Бардык ошол 180 миң адам өзүнө ошол комфортно сезип жашасын деп. Биздеги өкмөт бүгүнкү күндө ошолго көрүп жаткан камкордук башка кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу кандай деңгээлде? Анализ барбы? Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда? Эми биз вот ал өкмөттөрдүн өлкөлөрү болсо жанагы ошол эле конвенцияны бир топ мурунураак ратификациядан өткөрүптүр. Мына биз дагы ошону эметип атабыз. Азыр болсо биз мындай нормативный жагынан эл аралык милдеттер менен бир эмеде турабыз да, эми бир линейка десек. Албетте жана бюджет ар бир мамлекеттики өзүнчө го дейм. Тилеге каршы андай маалыматым жок экен. Казакстан менен Өзбекстанда канча бюджет ушул министрликтин? Анда башка мындай суроо берейин. Бириккен Улуттар уюму 2006 жылы 13 декабрда ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын коргоо боюнча конвенция кабыл алган. Ал 2008 жылы күчүнө кирген. Кыргызстан 2011 жылы апыр тапыр артта калган капыр деп кол коюп кирип алган. Бирок ратификация кылган жокпуз. Бюджетте акчабыз жок. Кириштин канча кажети бар анда? Ошол ратификацияны качан болот? Ал ратификация азыр жогорку кеңеште экинчи окууда каралып атат. Биз ойлоп атабыз, мына буюрса жогорку кеңеш кабыл алып берсе, президентибиз кол коюп берсе, ушул февраль-мартта ратификация мыйзамы ишке ашат. Анан жанагы иш планыбыз бар 10 жылга деп. Жана мен айтып кеттим, 6 миллиард 600 миллион сом биз карап атабыз ушул ратификацияны толук кандуу ишке ашыруу үчүн. 10 жылга 30 миллиардты. Биринчи ошол 30 миллиард деп санап, анан ошону мындай себеп кылып ратификациядан өткөрбөй жүрүптүр. Бизге 30 миллиард деп. Анан биз келгенде ошону 30 миллиардты ар бирөөсү санап чыктык. Эмнеге десек, алар болсо ошол жалпы санын алып, адамдардын, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, алардын баарын тең батирлердин жанагы баасына кошуп, анан 30 миллиард чыгарып алыптыр да. Биз айттык, андай болбойт, азыр башкача жол менен кетип, биз болсо точечно ар бирөөсүнө деп 6 миллиард 600 деп эсептеп чыктык. Жылына? Жок, бул ошол 10 жылдын ичинде да. Ошондо бизде бир жылда 600 миллионбу? Мындайча айтканда жалпысынан ошол да. Бирок жергиликтүү бюджеттерден дагы жана инфраструктура маселесине акчалар каралат. 2017 жылы Сапар Исаков айтканда, буну бюджет көтөрө албайт. Биз ратификацияга кылганга айыл эрте деп койгондо. Азыр көтөрө алабы өкмөт? Мен ойлойм, ал киши ошол жана 30 миллиардтан чочулаган. Анан биз келип жана айтпадымбы? Жок, ал киши айткан, мен президенттик аппараттын тышкы саясатын жетектеп турганда да бул менен жакшы таанышкан, бирок бизде 2023 жылы тышкы карыздарды көп төлөйбүз, анан мындай акчаны биз көтөрө албайбыз, Кыргыз өкмөтү деп баш тарткан. Кыргыз Республикасы эми мындай социалдык мамлекет да, мен ойлойм, эң приоритеттүү именно ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга биз шарт түзүшүбүз керек. Калганы болсо мындайча айтканда второстепенный да. Эң мааниси ошондо да. Именно ошол биздин жардамыбызга муктаж адамдарга биринчи ирет. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, туура эле кадам кылып атабыз. 11-жылы ошо эмеге конвенцияга кошулган мамлекет, ошондо дагы билип, ошондой милдеттерди алабыз деп. Ошон үчүн биз даярбыз. Ратификацияга даярбыз. Ооба, уже экинчи окууда буюрса колдоп берсеңиздер, уже мыйзам түрүндө чыгат. Туура. Бул менден кайтпаш керек да. Бажыдан жылына 10 миллиард сом урдалат. 10 миллиард сом урдалат. Биз 6 миллиард сом мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга таппай атабыз. Түкүрүктүн штрафы эле 5,5 миң сом болот атпайбы? Түкүрүп койсок да көп түкүрсө көрө болот дейт, ушу менен деле чыгып кетсек болот. Экинчи маселе, Улукбек Тайшыбаевич, сиз айттыңыз да, азыр жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жөлөк пул 3 миң сом, анан ошону үйүнөн караган ата-энелердин саны канча? 30 миңби? 6 миң. 470 миллион сом сурады эле мурунку министр. Сиз азыр 420 миллион каралды атасыз. Міне 50 миллион бербей койду өкмөт. Жок, биз эсептеп тактап чыктык, ошо 420 миллион. Сизде мурунку министр өкмөттөн 470 миллион сом сурап жүргөн ушул боюнча. Биз акыркы мына МСЭКтин данныйларын алып тактап чыктык. Рахмат. Ногу саламаттыгынан
окуй албай калган балдардын 7 жаштан 18 жашка чейин үйүнөн окутуу боюнча өкмөт башчы былтыр октябрда кол койгон да, 3 ай мурун. Бул кандай ишке ашып атат? Бүгүнкү күнү ошол жанагы окубаган ошол ден соолугуна байланыштуу окубаган балдардын саны 5600. 5600. Биз жанагы инклюзивдик концепцияны кабыл алганыбыз себеби ошол да. Ар бир бала ошол үйүнөн болсо дагы жеке программанын негизинде окусун деп. Ошол 29.000 балдар бизде мына бүт таблицалар бар. Кайсы райондо кайсы бала канча мектепке барат, канчасы садикке, жанагы спец мектептерге барат. Бирок тилекке каршы ушу 6000ге жакын бала үйдө да, үйдө. Анан аларга жеке программа иштелип чыгыш керек. Алар болсо жанагы балким арасында жанагы коляскада болсо дагы бирок мектепке бара ала турган балдар бар, бирок караса. Анан ошондой индивидуальный программа иштелип атат. Ал жана инклюзивдик билим берүү концепциясына камтылган. Рахмат. Алтынай Сейитбекова, мына майыпка 3000 сом берилет, аны баккан апасына 5000 сом берилет. 8000 сом менен эки жан багалау, ал тамагына кетсе дарыга акчаны кайдан табат? Дарысы да Эми бул ошол жанагы бүгүнкү бюджеттин жанагы мүмкүнчүлүгүнө жараша. Сиз жана туура айттыңыз, биз дагы ошого эметип атабыз. Бардык жана ошол эле фискализация маселеси ишке ашса, жанагы эле коррупция менен күрөшүүлөр баары тең бүт ошол бюджет толсун деген максатта. Бюджет жакшы экономикасы толсо, албетте жана социалдык маселелерди чечүүгө жумшайбыз биринчи ирет. Ушул маселени сиз биринчи коюшуңуз керек да. Өкмөт жанагы коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн депозитный счет алга акча чогултуп атпайбы? Анан буларга дагы мектеп салабыз дейт да. Мектептер бүтпөйт. Бирөөнү салат, экинчиси урайт. Ушул жакка көңүл бурбайт менен. Анан билим берүү министрлиги айтасыңар да, бизде бүгүнкү күндө сурдо педагогдордун тартыштыгы аябай деп. Сурдо педагогдорду окута турган кайсы окуу жай бар? Кыргыз мамлекеттик Арабаев, Ишенал Арабаев атындагы университетте окутулат. Ана сурдо педагогдор жетиштүүбү бүгүн? Азыр биз жылына ошол Арабаев университетине берип турабыз. Мисалы, быйыл мынча бизге керек деп. Анан алар ошого жараша алып турушат. Силер биякта ошо проблеманы жазып атпайсыңарбы? Ооба. Өтө жетишсиз деп. Ооба, жетишсиз болуп аткан, бирок анын үстүндө иштеп атат. Арабаев университети жылдан жылга бул проблеманы чечкенге аракет кылып атат. Кантип силер аракет кыласыңар? Эгер ошол билим алган кишилер жумуш таппай жүрсө? Мындайда, эгерде университетке алар канча орун алабыз, кайсы ар бир ушул факультетте мисалы канча группа болот дегенге биз өзүбүздүн жанагы окуу жайларда канча сурдопедагог бизге керек, биз ошону берип турабыз да. Заявка мындайча. Ооба. Анан ошон үчүн берип атабы? Ооба, анан алар ошого жараша аракет кылып, маалымат кампаниясын өткөрүп, анан алып турушат да жылына студенттерди окууга. Сизде маалымат жок экен. Сизде барбы ушундай? Силер сурдо педагогдор жетиш деп атасыңар да. Сурдо педагогдорду азыр карасаңыздар, жалаң пенсиядагы адамдар иштеп атат, жаштар жок. Жок да, окубайт да. Эмнеге окубайт? Силер заявка бересиңер. Бизге ушунча сурдо педагог керек деп. Алар ачып коюшат. Монча штат деп. Барбайт да студенттер. Анткени эмнеге? Айлык жок. Ушуну айтпайсызбы анан? Биз заявка беребиз деп. Сиз кантип окуйт деп атпайсызбы? Биз ошон үчүн өкмөттүн аппараты аркылуу бизге тапшырма берилген. Ошол бир көп проблемалардын бири бул айлык акы болуп атат да. Азыр ошо айлык акыны көбөйтүш үчүн биз иштеп жатабыз. Мен ошого жетишкен жокмун. Заявка менен иштебейсиз, зарплата менен иштегиле деп атам мен. Ооба. Зарплата менен иштегиле деп атам. Туура айтып. 7000 сом айлык алган киши ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутабы? Мотивация болбой жатпайбы, жакшы. Мына Дастан Бекешев бүткөн мектеп бар. Кулатовада. Арда жаштар жок. Иштебейт 7000 сомго. Арда жалаң патриоттор иштешет. 7000 сом барып келген жол киресинен да артпайт. Анан кийин айтып атасыңар да. Бул өтө кризис болуп калды да. Азыр силер айлык алып атасыңар, пенсияңарга чыккансыңар деп туруп, ал жакында да маселе көтөрүп атыптыр. Мен буну билген киши үчүн айтып атам. Менин балдызым дагы, менин жубайым дагы ошо сурдо педагог. 6000 сом айлык иштешет. Силер аларды бир маселени көтөрбөйсүңөр. Сурдо педагогдорго окубайт эч ким. Жок айлык.
ана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын маселесин кантип чечесиңер? Дастамбек ошо жакшы түшүнөт. А Мегакондо Эдерга холдингде компьютердин алдында отуруп алып туруп бизге зыян тартабыз деп 25% кошуп алат экен айлыктарына. Ошо 2 саат отургандан зыян тартат экен да. YouTube'дан кино көргөндөн. Өкмөттөгүлөр. Уят эмеспи? Уят эмеспи? Билим берүү министри, силер ушул коңгуроод биринчи силер кагышыңар керек да. Мен билем тетиги Лермонтовдагы мектебиңерди. Жерин барын саттыңар, тамын барын саттыңар. Үстү жактагы подсобный хозяйство салбачы, машина сашымен саттыңар. Подвалын бардык швейнисек кылды. Ардын бары монстрлар иштеп. А билим берүү министри айып барбайт? Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын интернаттарына, кулагы дүлөйлөрдүн, жакшы көрбөгөндөрдүн жылуу кабинетте отурасыңар. Алар менен ишиңер деле жок. Статистика менен жазып коюп отурасыңар. Барбайсыңар ошол жакка. Эмне болуп атат? Адам чыдай албайт. А биякта туруп алып турат, ооба иштеп атабыз, заявка берип атабыз деп. Зарплатанын ордуна заявка берип атабыз дейт. Уят. Айып тапкан өкмөт майыптарды бакканды билиш керек. Уурдаганды токтотуш керек, бажыдан. Анан ошолорду бакканга болуш керек. Рахмат.